Audzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı musulman bir tuğanlar. Akır kündörde negizil bir kança yıldan beri ошол nerse jaşoodо kеңип tarqalıp baratat. Bu to'g'ri emas narsa. Misal SSSR vaqtında uylariga qat kelet ele. Uşunu sen 20 adamga жазып turib jo'nat, sağa жақшылық kelet al bul deb. Adırdağı mına qurban ayt жақындағанға, mına 6-сы же 7-си күні qurban ayt болады eкен. Uşunu 7 adamga tarqatsaң, же 4 adamga tarqatsaң, sağa жақшылық kelet, анан sağa bir ийгилик kelet деген сөздөрдү айтып жатат да. Эми ошол такыр эле туура эмес. Анткени биздин тагдырыбыз эсемеске байланып калган жок. Биздин тагдырыбызды Аллах берген. Биздин тагдырыбызды Аллах жазат. Биздин тагдырыбызга жакшылыкты Аллах берет. Эсемес бербейт. Эгер ошол эмени, ошол эсемести бирөөгө жөнөтө турган болсок, биз эң чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Анткени биз элди адаштырып атабыз. Аллах Таалага ишенбей эле ошол эсемеске ишенип калат да, мен ушуну таркатайын деп туруп. Эгерде ошону таркатса, жакшылык келбей калса, жөнөткөн адам күнөөкөр болот. Жакшылык келбесе. Ошондон Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Ва ла талбисул хакка бил батили ва тактумул хакка ва антум та'ламун." Чындыкка жалганды аралаштырбагыла дейт. Мисалы 7-июнь же 6-июнь Курбан айт болсо бул чындык. Бирок ошону таркатсаң жакшылык келет деп туруп жалганды аралаштырып атабыз. Ошол такыр туура эмес туугандар. Бул жерде чындыкты билип туруп эмне жашырасыңар дейт. Демек ошону мен билип туруп айтпай койсом мен Кудайдын астында жооп берем. Такыр ошол эсемес жөнөткөн туура эмес туугандар. Аны жөнөтпөңүздөр. Ким жөнөтсө чоң күнөөкөр болот.